Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Жалпы Нуркечи YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн 6 июнь саатыбыз момчу болуп калды. Бул чыгарылышыбызда туугандар ушул өзүбүздүн кыргыз мекендештеринин автосервиси Max Detailing боюнча кеп кылабыз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Ушул сервис кандай кызматтарды аткарат, эмне кылат, ошолордун баардыгын ушул жерде чакан обзор кылып көрсөтүп кетебиз. Алдын ала адрес боюнча түшүндүрүп кетейин. Могул мындайча айтканда жилой квартал, жилой домдор, монда круг болуп турат. Ушул кругтун ортосунда жайгашкан. Ошол биз менен бирге болуп туруңуздар. Биз баштадык. Ийгилик кабыл коюңуздар. Кеттик анда эмесе. Ориентир боюнча айта турган болсок, туугандар, мынакей могу свежий продуктун көрөсүңөр. Ушул свежий продуктунун сол жагында мынакей туугандар көрүп турасыңар. Адрес Академика Анохина 6, корпус 2. Вот. Эконом парикмахерскийди көрдүңөр. Сол жакты караганда эле могу 3-чү подъезден башталат. 3-чү подъездин оң жагында эле. Бул жана эмеде бригадада ушундай спусктан космостун машинеси чыгып келет го. Саша белый мочеттен басып келаткан болот. Вот, ошол сыяктуу. Ушул подземкадан акырын машинаңар менен кире бересиңер. Ошол жерге жетип туруп, дароо оңго кайрыласыңар. Ошол жерде туугандар, автосервис Max Detailing'тин территориясы башталат. Бул биринчи боксы сароо эле солго карасак, оклейка, тонировка, бронирование ушулардын баардыгына ушул бокста болот. И ошол эле маңдайында дароо эле биринчи подъемник менен биринчи бокс. Бул байкебиз болсо администратор Улан байке. Улан байке, алдыга келсеңиз. Бул биринчи подъемник. Эмне жумуштар болот атабыз? Бул Шкода Rapid, Шкода Rapid. Эмне жумуштар болот атат? Шкода Rapid'in сәнликтери алмашты, грем ремендер алмашты. Грем ремендер. Дароо эле басын айткоңузчу. Грем ремен комплект алмашы 4000. 4000 рубль. Комплект. Ага. Так, эмеде турат? Заправка кондиционерде турат, Диагностика 500 рубль, заправка 1,5 башталат. Фреон киришине карапчы. Фреонун киришине карап. Машинанын объемуна карап. Объемуна карап. Канча чоң машина болсо, канча фреон көп кирсе, шумен кете берет. Ага. Так, бул бир подъемник. Бул жерде дагы кандай жумуштар аткарылат? Замена масла бар. Ага. Полный масло, Shell, Mobil, Liquimoli. Анан Takayama деген антифриз бар, жумушту кылабыз. Бул жак клиент окшойт. Водитель. Кандай бул сервис? Нормальный обслуживаниясы? Жакшы, өтө жакшы. Жакшы? Ооба. Жалп жокпу? Жалп жок. Жалп жок. Кудайга шүгүр. Сервис канча убакыттан бери иштеп атат? Сервистин иштегенине 5 жыл болду. 5 жыл. Майлар боюнча, запчастьтер боюнча кандай? Запчастьтер основной ходовой немелер бар, колодка, антифриз, салоны, воздушный фильтрлер, стойка стабилизатор. Наличие бар. Если основной запчастьтер керек болсо, оптом немеден заказ кылып беребиз, оптом бар. Оптом бар да, заказ кылып бересиңер. Биринчи бокстан дароо эле жанында параллельно по соседству экинчи бокс, экинчи подъемник менен. Жавид. Мастер. Глаза закрой, да двигайте сами. Так, Hyundai Solaris подъемникте турат. Азыр эмне жумуштар аткарылып атат экен? Бул мастер окшойт. Мына кийиминен эле көрүп турам, мастер. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Бир-эки ооз сөз. Эмне жумуштарын аткарып атасыз азыр? Азыр поддон чечип тазалап атабыз, астыңкы толпогон мусорларды. Ага, кирден, Кирлерини. Так, ошондо май которулду бул машинада. Эмне болду? Жакшы майда жүргөн эмес. Пробегин ашырып салган. То есть вагында келген жок. Замена келген эмес. Ошонун кесепетинен моторду, поддонду ачып тазалап атабыз. Канча болот эми ушул тыйынга? Эми келишим баада эле. Келишим баада. Кыргызчылык. Таксистерге арзан баада. Атыңыз ким? Алтын. Мындай мастер, кайсы жагынан мастерсиз? Любой нерсени кроме коробка кыла беребиз. Коробкадан башка бүт кылат. Азыр жок, ишиңиздерге ийгилик. Оклейка боксунда болсо, азыр көчөдө могу Kia Cerat'та турат, өзүнчө эле бир фараларын тонировка кылып туруп, полностью тонирование, короче, мощный болуп турат бул Cerat'тачы. Мынакей, карагыла.
Азыр не болот? Ну, тонировка, бронирование не был? Тонировка вокруг стекла и лобового. 75%. Бул 75% видимость. 75%. Азыр могу лобовой и боковойлор болуп атат. Багажту, да. Багажту могу. Рухсат. Басы канча болсур болбосо? Бас, ну, шефтен сурам. Администратор. Бул жерде фараны тонировка болуп атат. Не болуп атат? Мага мындай бир жалпак сөз менен түшүндүрүп кеткилечи. Параға бронь болот атабыз, защитный бронь. Бронь? Бул ошондо эмне, майда таш-паш, осколок ошондойбу? Полная защита. Любой машинага, любой сложности кыла бересиңер. Жакшы. Бул азыр эмне, Mazda 6бы? Mazda 3 bu. Mazda 3. 3. Mazda 3. Жакшы. Так, бул жерде дагы биздин бир тууганыбыз дагы бир арткы фарага, рабочий процессти тартып коелу. Арткы фарага тонирование, же бронирование бул дагы. Бул эле бронирование. Бронирование? Процесс Зачиненный, да, бул? процесс ушунда жүрөт турбайбы, Бул тазалап биринчи. Так, Улам эке, ушул фараларга жанакы бронированиялар боюнча айтып кетиңизчи, канчадан башталат баалары? Басы ар бир фара 1000ден башталат да. Бир фара 1000ден. От начала от 1000, да? Эми пленка оклейкалар боюнча сары цветтерде турат. Яндекске дагы оклейкаларды кылып окшойсуздар, а? Тонировка, детейлинг, госхо стандартка полностью. Барын кылабыз. Бронепленка басабыз, винил клейтетебиз. Барын кылабыз, жумуштун оклейка. Эмне тиешеси болсо бар. Реклама. Бренд, Бренд, грузовойдон башкасы. Мынакей зал ожиданиясы туугандар, мынакей зал ожидания кире бериште ушундай автоматтар турат. Ушул жерде суусундуктар, шоколад, круассан, таттуу эмелер. Зал ожиданияга кирдик. Машиналарды оклейка кылып атканда, жасап атканда, же бир кандайдыр бир процесс жүрүп атканда, ушул жерге кирип дивандарда отуруп, массажный кресло иштейт, акчасы алып, массаж кылып отурсаңар болот мынакей. Уютный атмосфера, кирдиңер мынакей. Бир эме озеки бир эки комментарий алып коеюн. Так, Макс детейлингке келдиңиз. Кандай кызматты, эмне боюнча келдиңиз? Машинаны общая обклейка кылган келди. Вот эду оклейка, тонировка. Тонировка. Оклейка эмнеге? Яндекске? Яндекс. Ошо оклейка боюнча сизге сразу үзбөйм. Канча? Обклейка экономдор 12 000. 12 000. Бүт бул Белый, серый, желтый. Желтый болсо 13 000. И бренд барбы жокпу? Бренд бар. Ошонун ичинде? Жок, бренд анын ичинде бренд отдельно 1800. Бренд отдельно 1800. Так, бул бир тууганыбыз ошол кызмат менен келген, э? Общий сыйрып, эскирип калды аппликасы. Өзүнүкү эскирди, ошону сыйрып Башкадан чапташ керек. Кандай парк эме автосервис? Нормально кызматтарды мындай заман талабына жараша аткарып атат, жагып атабы? Ыраазысызбы? Жакшы, баракелде. График эртең менен 10-дон кечки 11 чейин. Если срочный заказдар болуп машина чыгарыш болсо до утра иштейбиз. Көбүнчө парктар келет, например, определенный машинаны киргизет, ушул күнгө даяр болушун ошондого неме кылабыз да, сутканы алып иштейбиз. Выходной барбы? Выходной жок. Любой күнү иштей берет. Любой күн. Ошентип туугандар, чакан обзорубуз аягына келип жетти. Өзгөчө Москва шаарындагы биздин мекендештер, авто сүйүүчүлөр жана такси кесиптештер үчүн бул видеоролик керектүү жана пайдалуу болду болуш керек. Мүмкүн болушунча ар кандай WhatsApp группалардан таратып койгонго жардам бериңиздер. Видео жаккан болсо класс басып, анан кийин бир комментарий жазып кетиңиздер. Бул видеонун алдыга жылышына жардам берет. Биздин автосервис Max Detailing сиздер үчүн кызматта. Кандайдыр бир